Kurmandık boyunca sorularınız var mı? Oruz koşunaga berse bolot, çakırsa bolot deppi. Koşuna katары çakırsa bolot. Koşuna katары çakırsa bolot. Kurmandıkты musulman soyuş gerek, je ahli kitapka soyduruş gerek. Kapırga teңирчилерге, коммунисттерге soydurганга өтпөйт. Aram bolup kalat. Je jöt, je pravoslav bolsa soydursan, makruh bolуу менен дурус болот, musulmanга soydurганың жакшыраак. Эгерде бир үйлөдө 5 адам болуп, 5 тең бай болуп, ар кимисинин өзүнүн акчалары бар болгон болсо, анда 5 кой сойгонго милдеттүү болот. Эгерде үй бүлөдө кожоюн эле бай болуп калгандары жарды болгон болсо, атасы бай болуп балдары, анда ошо 1 кой жетиштүү болот бардыгына. Балдардын кээ бирлери бай болот. Атасынан бай балдары бар. Чоң атасы өлгөндө $1 миллион калтырган болот. Ханафи мазхабында талаш маселе. Ошол бай болгон жаш балдардын малынан курмандык чалынат дейт, бирок туурасы курмандык чалынбайт. Себеп дегенде курмандык чалуу үчүн балагатка жеткен бай жана мусулман болуш милдеттүү болот. Ооба. Кулагында эн болсо эчтеке болбойт, бирок энди кесип отуруп, кулактын жарымынан көбү кетип калса, ошол жарабай калат. Эгерде жанагыда баканча оймо болуп отуруп, жок, анан же жанагыда бир канордо калып калган болсо, бул эч нерсе болбойт. Айланбаш болсочу? Айланбаш болгон болсо, ошол айланбаштыгы чөптөн жигинен тосуп, арыктатып кое турган деңгээлде болсо, анда болбойт. Бирок семиз болгон болсо, айланбаштыгы жарай берет. Жана мечиттин жанына барып эле берейин десең, түтүп пакеттеп жүрүп кетип атышпайбы? Машинанын багажы ошо айрылды эшиктерин. Эми жана бир күндүк продуктасы запас бар кишиге сатып өтпөйт деп да айтышат да. Ошону кандай кылып билебиз? Каерде бар, каерден таап беребиз? Азыркы күндө Кудайга шүгүр элдин баары эле жакшы да, андай бир күндүк запасы жок адам жок болот да. Ошону биз кантип туура берсек болот ошо? Мисалы, айылга жөнөтүп берсек болот, айылда деле билебиз да, өз ойлоп жүргөн эме ошону этти, үмөттүр ошондо берип койгон деп жөнөтсө да болот айылга. Эгерде шаарда жардылар калбай калса, айылга жөнөтсө болот. Бирок мен кошулуп айта элем буга, новостройкаларда бүт эле жыргап кеткен жерлери жок. Адамдын үйлөрүнүн эле кебетеси көрүнүп турат. Кээ бир мечиттин тегерегине чогулуп алгандар бар, иши ошолардыкы. Иши ошо. Мисалы үчүн орозо битирди, мен муфтий болуп турган убакытта сурап келгендерге бербей бардыгы медреселерге бөлдүргөм да. Анан башы менен териси мындай билген адамга берип койсо болот. Белек кылып. Немеси менен ширактарын. Ооба, эгер жарды болсо болот. Этти берген кишиге кошуп берип коебуз. Мен көбүнчө этти сойгон адамга кошуп белек кылып берем. Себеп дегенде ошол жерде мындай бардыгы болсо муздак сууда ичеги жууп аткан аялдар ошол жыргаганан жууган жери жок. Биринчи айтпам, ошо тыйын төлөп бүткөндөн кийин ошол ширактарын, керектүү ичегилерин дагы кошуп ошолорго белек кылып берип жүрөм. Эгерде базардан сатып алганда 40 кылган болсо эчтеке болбойт. 40кан болсоңуз анда жүүнүн дагы кош садака кыласыз. Карызы бар, бирок бизде сазын акча түшүп турат. Бирок карыз жалын деп, ага важип болобу же курман? Жок, карызды чыгаргандан кийин закат бергенге милдеттүү болгон болсо гана. Ооба. Куйкалап сойгондор өтөбү? Куйкалап сойгондор өтөбү дейт. Куйкалап сойгондо өтпөй калат дегендер эмне айтышат? Өзү курмандык қан чыгат го союлуп. Ошо менен эсеп болду. Ал эми куйкаланганда жесе болобу? Ичегинин ичиндеги, карынын ичиндеги жин деп коет, жанагы жаман жыттар, чөптөрдүн жыттары этке уруп калса макруh болуп калат. Куйкалаганын ичин алып салып анан. Анда куйкалай берет. Жебеле жүрөбүз бардыгыбыз. Жок же сынык болсочу. Мүйүзү жок же. Эгерде мүйүзү жок, токол болсо жарай берет, бирок мүйүзү бар болуп туруп, толугу менен сынып калса жарабайт, бар болуп сынса. Бирок учунан кичине кертилип калган болсо зыяны тийбейт. Өзүнчө коюп сойгон жакшыбы же жанагы жет адам кошулган жакшыраак? Бир уйду же бир төөнү 7 адам чогулуп, 7ден аз адам чогулуп сойсо болот. Бирок жакшысы жалгыз кой сойгон жакшыраак деп айтышат. Бирок бул качан кой сойгондо канча килограмм эт чыгат дагы, 7ден 1 болгондо канча килограмм эт болот, ошого байланыштуу. Эгерде бекинде чогулуп сойгон эт көбүрөөк тие турган болсо, анда чогулган жакшыраак. Ооба.
Kur'an-ı Kerim'de ahli kitaplardan, kitap türlerden soygunlar adal dep kelет. Kızlar da siz gülen adal bol, biroq makruh boluu menen. Özleri şeriatına layık soyuşat, makruh boluu menen adal bolot bizge. Koyun gözleri saklı. Bir göz saklı.